Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdi, urayımdı Allah Ta'ala'nın atımene başlap jaratkan Allah Ta'alaga maqta olur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavatlar aytıp, urmatlı cemaat atalar bugün de sizler menen jaratkandan ulu gününde berekeli bir cuma namazında jolup olturabız. Kuday Ta'alan basıp kelgen kadamlarga sooptordu жазып, pendeçilik, insançılık kılıp uşul günge çeyin kılgan günlerimizni keçirip, bundan arka жашообузду günөөсүз өткөргөнгө, берекелүү өткөргөнгө, пайдалуу жашаганды Кудайым баарыбызга насип кылган болсун. Bugün cuma bayanı bir cuma sabahı sizler menen Kudayım buyursa, mına oşol koşunanın şariattagı akısı jönündө. Koşunalardın biri menen bolgon mamilesi jönündө söz kılabız urmatlı musulman bir tuğanlar. Allah Taala keremetli Kur'an'da Nisa suresinin 36. ayatında "Va'budullaha ve la tuşriku bihi şey'a." Allah Taalaga kulçuluk kılgıla, ibadat kılgıla, aga hiç kimdi şerik koşmagıla, "Ve bil valideyni ihsana." Ata-enelerge jakşılık kılgıla, Allah'a kulçuluk kılgandan keyin وَبِذُّ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Allah Taalaga kulçuluk kılgıla, hiç kimdi şerik koşmagıla, ata-enelerge jakşılık kılgıla, tuğanlar menen jakşı mamilede bolgula, jetim jesirler menen sılık mamilede kedey kembagallarga jumşak bolgula, tuğançılığı bar koşnalarga, tuğançılığı jok koşnalarga, joloочуларга жалпы мына ошол эмне биз менен мамиледе болгон колу кошуна кесиптештер менен жумшак мамиледе болууга чакырат. Жараткан Аллах Таала кошунанын укугун өзүнүн ата-эненин укугунан кийин кереметти Кур'анда бизге тизмектеп берип атат. Демек биз кайсыл жерге барып отуруктушпайлы, кайсыл жерде жашабайлы, домдо жашайбызбы, жер үйдө жашайбызбы, айылда жашайбызбы, демек оң жак, сол жак кошуналар болот. Мына ошол кошуналар менен эмне сылык, жумшак мамиледе болуш керек. Бизде мына ошол эмне кошунанын чоң пайдасы, бир кыйынчылыкта башкада эң биринчи кошуна турарын баяндап, алыскы тууганга караганда жакынкы кошуна жакшы дейт. Анткени кабар жетип, звонок жетип, ал жетип келгенге чейин бул жакта кошуналар эмне мына ошол жанакындай бардык кылыш керек болгон, жанакындай бизге эң биринчи жанакы тез жардам дейбизби, же мына ошол зарыл болгон учурда бизге кошуналар гана мына ушундай пайдага келет экен. Тилекке каршы кошуналар менен саламдашпай калган, алик албай калгандагы инсандар бар, Кудай Таалам ошонун сактаган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кошунанын акысын сактоого чакырып, керек болсо өзүнүн хадистеринде "Мазала Жибрил юсини бил жар хатта занат аннаху сайюваррисуху." Cebrail perişte mага koşunanın akısı turalı uşunçalık köp aytты. Uşunçalık köp eskertti. Hatta zonantu annahu sayuvarrisuhu, uşunçalık koşuna turalı köp eskertkendikten koşunaң senen muras alat деген чалык деңгээлге жетет окшойт деп ойлодум дейт. Бу koşuna чото менен мурас алат окшойт деп ойлоп калдым дейт. Ал Жабраил периште кайсыл бир кабардап келсе пайгамбарга жеткирип кайтып атканда Мухаммад koşunaң менен жакшы бол дейт экен. Кабарды алып келди, бул аят башка кайтып атканда Аллах Таала кошуналар менен сени жакшы болсун деди дейт экен. Пайгамбарыбыз айтат, көп эскерткендиктен мен кошунам менен мурас алып калышы дагы мүмкүн окшойт деп ойлодум дейт. Ал эми бизде шариятыбызда мурас ата тири болсо чоң аталар албайт, эң жакындар алат. Бир тууганың болсо, бир тууганыңдын балдары сен өлсөң сенден мурас ала албайт. Мына ошол эң жакындар мурас алат. Демек мына ошол эмне кошунаны Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жебреил периште көп эскерткендиктен эң жакын туугандардын катарына кирип, кокус мен өлсөм мурас ала турган чал деңгээлде жакын окшойт деди дейт. Алымдарыбыз кошуналарды 3 түргө бөлүшөт. Мунун биринчи тайпасы бул кошунанын 3 акысы бар. Кошуналык акысы, мусулманчылык акысы, кошунаңыз болгондугу үчүн акысы бар. Экинчиси мусулман болгондугу үчүн акысы бар. Үчүнчүсү туган болгондугу үчүн дагы акысы бар. Демек, туган и кошуна плюс мусулман плюс кошуна. Мына ошол эмне 3 акысы бар. Ал эми экинчи кошуна бул мусулман эле кошуна болот дагы, мунун эки эле акысы бар. Биринчиси кошуналык, экинчиси мусулманчылык. Мунун уже туганчылыгы жок. Үчүнчүсү бул мусулман эмес кошуна, анын туганчылыгы жок, мусулманчылык немеси жок, бирок кошуналык акысы баары сакталып турат. Ал башка диндин өкүлү болсо дагы биз менен бир көчөдө, бир маалада кошуна болуп, бир подъездде жашагандыгы үчүн урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям демек бизге эмне мына ошол кошуналардын 3 түрү болот экен. Туган болгондугу үчүн кошуна,
кошуна болгондугу үчүн, анан мусулман болгондугу үчүн. Ал эми бизде демек жанагы басымдуу бөлүк эмне бизде? Кошуналарыбыз бардыгы мусулман, бардыгы биз менен диндеш, бардыгы биз менен мечитте чогуу намазга келебиз, имамыбыз бир, мечитибиз бир. Демек биздин кошуналар менен болгон мамилебиз өтө эмне болуш керек? Тыгыз болуш керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен кана юмину биллахи вал яумил ахир фалюхсин ила жарих." Ким Аллах Таалага жана акырет күнүнө ыйман келтирген болсо, кошунасына жакшы мамиле кылсын дейт. Ушул эле хадистин башка бир маанисинде ким Аллах Таалага жана акырет күнүнө ыйман келтирген болсо, кошунага зыян бербесин дейт. Ал эми башка бир хадисте кошунага тынчтык бербегендер бейишке кирбейт деп дагы эскертет. Урматтуу мусулман бир туугандар, демек биздин дин мына ошол эмне? Жөнөкөйлүккө, жумшактыкка, сылыктыкка, аддину муамала деп, дин бул мамиле, өзгөчө кечиримдүүлүккө, бири-бирибиз менен жумшак мамиледе болууга чакырат, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Валлахи ла юъмин, валлахи ла юъмину, валлахи ла юъмину." Пайгамбар сахабаларга кайрылып, Аллахтын аты менен касам ичип айтам, ыйманы толук эмес деди. Момун эмес деди. Аллахтын аты менен касам ичем, ыйманы толук эмес деп 3 жолу кайталады. Кыйла ва ман я Расулаллах? Сахабалар: "Я Расулаллах, кимди айтып атасыз?" деди. Кимдин ыйманы толук эмес биздин арабыздагылардан деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Аллази ла яман жараху ва баваиқаху", кошунасына тынчтык бербегендин деди. Кошунасына тынчтык бербегендин деди. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз өзгөчө мына шаар жеринде башкада бирин-бири тааныбаган кошуналар бар. Бири-бирине салам бербеген кошуналар бар. Демек бул нерсе биз кээде шаарда дегенибиз менен бүгүн пейил качтыбы же бардыгыбыз кутурдукпу, ток болдукпу, а? Илгери кошунадан нан сурайт элек, туз сурайт элек, май сурайт элек. Бир иш болсо, ертең биздин үйдө той болду, кызматчыга чыккыла, башка кылгыла деп. Бүгүн кээде той кыласың, кошунаң билбей калат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бизден бир пейил кетип атат, башкарды билбейм. Мына ошол нерсеге эмне кылышыбыз керек? Аяр мамиле жасашыбыз керек. Кошуналар менен биз эмне тыгыз мамиледе болушубуз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Валлахи ла юъмину" деп 3 жолу кайталады. Ыймандуу эмес, ыймандуу эмес, ыймандуу эмес. Ким я Расулаллах дедилер? Кошунасына тынчтык бербеген деди. Урматтуу мусулман бир туугандар, тынчтык дегенде бүгүн өзгөчө жанакы эмне? Домдо жашап алып, музыка коюп коет. Балдары бираз тартипсиз боло турган болсо, дуалга тебет, башка кылат. Өзгөчө мына кече эле Рамазандан чыктык. Бул кайра жанакы Рамазан айткан башка кылган жаш балдар эми жанакы действительно бир муктаждын баласы, ачканын баласы, нанга зар, алмага зар, бирөө болсо сууга зар, бирөө болсо берсең болот. Чоп-чоң эле жигиттер ушул Рамазандын шылтоосу менен жанакы компьютерканага барам, играга барам, бирдемеге барам деп кайсыл кафеге барба, үйгө барба, башка кылба, мына ошол домдо дагы эшикке такылдай берет. Чыксаң чоп-чоң эле жигиттер. Иштей турган, башка кыла турган эле жигиттер мына ошол орозонун шылтоосу менен кошуналарга тынчтык бербейт. Бири кетет, экинчиси, үчүнчүсү жана сыртта туруп алып очерет менен бирин-бири киргизет. Эми сен кирип чык, эми сен кирип чык, эми сен кирип чык. Мен бул подъездге кирдим, сен дарыгы подъездге кир деп. Кайра отуңсат. 12 чейин бир жанакындай тынчтык бербеген учурларды мына кече орозодо бардыгыбыз эмне кылдык, көрдүк. Демек, кошуналарга эмне мына ошол жанакындай басканда турганда, өзгөчө унаа токтоткондо, бир жер тарыраак жерлерде мына домдордун астыларында сал жанакы бизче айтканда паан-парасатты иштетип, өзгөлөргө зыян, зулумдук кылбаш керек. Анча-мынчалар бар, жол тосуп башка кылып коет, Мына ошол жанакындай скорый келип калышы мүмкүн, пожарный келип калышы мүмкүн, кимдир бирөө ооруп калып, зарыл жумуш болушу мүмкүн. Чыксаң эле тосуп койгон. Анан ошону жанакы эмне көз ачыктай болуп, ар бир эш такылдатып көрүшүң керек. Мына онуку депчи. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, кошуналар менен болгон мамиледе мына ошол унаа токтоткондо, башка кылганда дагы бир аз эмне кылышыбыз керек? Аяр мамиле жасашыбыз керек. Бири-бирибизге зулум кылып койбошубуз керек. Өзгөчө түндө бул Аллах Таала түндү эс алууга, дем алганга жараткан. Мына ошол да отура музыка коюп кой, башка кылып койбо, жанакындай дискотека кылган болбойт. Мына ошол кошуналар менен өзгөчө подъездерди булгаган, таштаган, мусор таштаган, ошол нерселерге аяр мамиле кылышыбыз керек. Унаа маселесин айттык. Ушул нерселер эмне? Урматтуу мусулман бир туугандар, кошуналардын зулумдук кылууга кирет, кошуналардын акысына кирүү болуп саналат. Кошуналар ачка болгон болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга дагы мына ошол экинчи кошуна жооптуу экендигин баяндап, имам Табарани чыгарган хадисте: "Лайсал муъмин аллази яшбау ва жаруху жаи иля жанбих".
Өзü tok bolup, koşnası açıkka bolgan adam imanı толук эмес, бул мусулман эмес дейт. Урматтуу мусулман биртугандар, демек чыныгы имандуу адам өзү ток болуп, кошнасы ачка болсо, бул эмне мына ошонун кабар албай койгондуктагы биздин ыйманыбызга залакасы тиеткен, урматтуу мусулман биртугандар. Кээде тамак кылганда, же бир майрамдарда, же мындай бир конок күткөндө башкада кошналардан дагы кабар алып коюу, бул дагы биздин динибиздин талабы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабасы Абазарга кайрылып, "Я Абазар, иза табакта маракатан фааксир мааху." О Абазар, эгер шорпо кыла турган болсоң, бир аз суусун ашыкча куюп кой дейт. Эгер шорпо пышыра турган болсоң, суусунан бир аз ашыкча куюп кой. "Сумма унзур ахал байтин мин жираника фасибху минхум." Андан кийин кошунаңдан кабар ал дагы, ошого дагы бир чыны берип койгон дейт. Мен шорпо кылдым эле, ооз тийип койгула деп дейт. Илгери жанагы уyu туурса дагы ууз эле башка кыгыла деп сүйүнчүлө эмне кылат эле? Берет эле. Бүгүн тилекке каршы кошуналар той кылса, кошуналар билбей калып аткан учурларда жашап атабыз, урматтуу мусулман биртугандар. Демек, ооруп калса кабар алуу кошунанын милдети, кайгысы болсо тең бөлүшүп, өзгөчө биз жанакындай жаназа болуп калганда суук мареке деп коебуз, мына ошондой учурларда алыс жууктан куда сөөгү тууган уругу келет. Ал кошуна мына ошол эмне кайгы менен, мусибат менен баласынан айрылып, атасынан айрылып кайгырып аткан учурда ошол алыс жооктан келген уяттуу меймандарын карап туруп, уяттуу меймандарым, кудаларымды мен сыйлап жөнөтөм, менин үйүмө киргиз деп, оң жак, сол жак кошуналар мына ушундай маарекелерде эмне кылышыбыз керек? Бири-бирибизге колдоого чыгышыбыз керек. Канчалык бардар болбойлу, канчалык бай болбойлу, канчалык кыйын болбойлу, мына ошол эмне биз кээде бүгүн той топурду, бешик той дейбизби, башка дейбизби, куда күтүү дейбизби, кыз узатуу дейбизби, бардыгын кафеде, ресторанда кылышың мүмкүн, кошунага муктаж болбосончу. Бирок өлүп калганда кааласаң, каалабасаң, Кур'ан окуганы, көңүл айтканы, мына ошол эмне сен кыйын болсоң, тууга ошо тааныштарың дагы кыйын, ошо кыйындар келгенде бир эмне бир жылуу жерге отургуза турган, тамак бере турган кошуналар болуш керек, урматтуу мусулман биртугандар. Демек, мына ошол эмне кошуналар менен жумшак мамиледе болушубуз керек. Бүгүн Кудайга шүгүр, жанакы ысырапкорчулук башка деп, мына ошол республикалык деңгээлде мамлекет өзү президент указ чыгарып, мамлекеттик деңгээлде ушул нерсе колго алынып, мына ошол элеттерде, биздин шаардарда жанакы беш кошкон болуп бири-бирибизди тааныбай жакшы неме болгондуктан, бирок айылдарда, башкаларда мына ошол бирөө кайтыш боло турган болсо, ошонун жанакы узак жууктан келген туугандарына бир 10 килограмм күрүч демдеп, куда сөөгүн алыстан барган туугандарын чай берип кетирүүнү мына ошол кошуна маалядагылар же кошуна үйдөгүлөр жанакы ошол жанакы очерет менен милдеттендирип алган. Менин бир жакыным кайтыш болсо кошуналар кылат, аларды кайтыш болсо мен кылам. Ушул сыяктуу эмне жанакындай өзү бияктан атасы өлүп же баласы өлүп кайгырып аткан учурда анын короосуна кирип кой издеп, бука издеп, жанакындай той кылабыз, мал соебуз дебесен, алар ошол мусибат менен, кайгы менен алек, ал эми келген конокторун оң жак, сол жактагы кошуналар тоюндуруп койгон, сыйлап койгон, жайым берип, жылуу жаткырып, эртеси күнү узатып койгон нерсе бүгүн Кудайга шүгүр дээрлик мамлекетибиздин бир 70%-ында калыптанып калды окшойт. Түштүктө бир 100%-га десек деле, мына шаарларды эске албаганда, элет жерлеринде бул нерсе ишке ашты, Кудайга шүгүр. Анткени өзү өлүп аткан, кээде ушул бир туура эмес салт, өзгөчө аялдарда, башкаларда дагы, апасы өлүп атса барып анын мойнуна материал таштап, жанакындай бир же болсо бир чепкен кийгизип, чапан кийгизип, бир ал атасы өлүп аткан же баласы өлүп аткан бирөө, ал сарпай кийгенге, же бир жанакындай бир куртой бир материалдан алып, эртең ушунан көйнөк тиктирем, кече балам өлгөндө, кызым өлгөндө тийдиле деп, эмне бир ошол маарекеден түшкөн бир материалдан бир көйнөк тиктиргенге, андан бир кийим кийгенге эч ким ышкыбоз эмес. Кээ бир салттар башкалар мындай эмне жанакындай бир чектен чыгып кетпеш керек, аша чаап кетпеш керек. Анча-мынча нерсеге бу диндин чектөөсү деле керек эмес. Бу адамгерчилик, акыл, паам-парасат менен иштеш керек болду. Атасы өлүп атса барып ого кийим кийгизет. Атасы өлүп атса барып ага жанакындай эмне, энеси өлүп атса, кызы өлүп атса барып онун мойнуна жанакындай помпаркы, сомпаркы дагы бир бала ошо жана материалдын түрүн салып аткан аялдар, эжелер, жеңелер бар. Ошол бир уят нерсе, позор нерсе. Ошол уят нерсе, позор нерсе. Бирок мына шаар жеринде Кур'ан окутса, башка кылса, көңүл айтканы барып, бир аз конверт берип койгон, башка кылып койгон, бул ошол эмне өлүм кокустан келет. Кур'ан чакыртканга башкага ошол жерде кыйналып калбасын деп бир жардамы болуп, жок дегенде өзүнүн жеген тамагын бир 500 сом, 1000 сом салып кеткен болсо жакшы. Анан бирок муну дагы жанакы тойго кошумча кошкондой кылып, менин атам өлгөндө 1000 доллар келген, мен 2000 доллар апарайын деп, муну дагы бир модага айлантырып алган болсок, бул дагы бир уят нерсе, бул дагы бир эмне жийиркене турган нерсе.
Бере турган болсок бергибиз келсе эмне мына ошол эмне тирүүлүктө башкада бири-бирибизди урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Өзгөчө жана бизде жанакы айттык деп коет, айттык күнү башына мал союп баруу деп коет. Өткөндө мен да бир атамдын досу кайтыш болуп, анан жанакы барсам бир кой алып бер, мен ошо союп башына алып барам дейт. Катташкан досум эле дейт. Эмнеге алып барасың? Ошо мен жаназага барганда чапан кийгизген, ким жаназага барганда чапан кийгизсе, ошого бир кой союп барыш керек дейт. Айтып, тирүүсүндө бир жетеле барып, бир шашлык алып бердиңиз беле ата? Өлүп калгандан кийин бир койдун башын жеп атасыз. Катташкан досум эле дейт. Катташкан досуң болсо тирүүлүктө башкада бар, кабар ал, башка кыл, тамак алып бер, көңүлүн ал. Өлүп калгандан кийин эми жана кой жалка да. Кой жалка, шумкардамлан кой жалка. Мындай выключайте мозги дейт го орусчада. Парасат иштетиш керек. Тирүүлүктө сыйлашыш керек. Тирүүлүктө көңүлүн алышыбыз керек, тирүүлүктө көбүрөөк кызматын кылышыбыз керек. Кече мына Индиянын жанакы президенти Махатма Гандинин күндөлүгү жөнүндө бир маалымат угуп калдым. Дүйнөдө ошол бул киши өзүнүн күндөлүгүн жазып, өзүнөн өзү эң бир жаман учуруң, өзүңнөн өзүң жиркенген учуруң барбы десе, атасы ооруп өлүм төшөгүндө жаткан учурга мунун баш кошуусу үйлөнүүсү дал келип калыптыр. Жаңы үйлөнүптүр. Анан атасы өлүм төшөгүндө жатканда 5-6 күн ошол келинге кирбестен атамдын жанында туруп башка кыл, анан апасы келип, балам чарчадың, кыйналдың, биз туруп турабыз. Келин астына чыгып бир аз эс алып кел деп. Чыгарып бергенде ошол жаңы үйлөнгөн келиндин жанына киргенде бир аз эс алайын деп уктаган маалда атасынын жаны чыгып кетиптир. Мен өзүмдөн өзүм эң жиркенгеним şu atam ölüp atkanda janında tura albadım. Menin en özümdün şu kündölügümde, ömrümde ötkөргөн күндөрүм эң жаман күнүм ушул күнүм деп айтам. Анткени мен эмне бир аз аялыма же эс алууга, уйкуга аз кырылып, атамды өз колум менен жанын чыгара албадым депчи. Бүгүн урматтуулар, аталар өлүп атса, жаназага келбеген балдар, кыздар, башкалар эмне болуп атат? Эми миграция деп башка деп туура түшүнөбүз. Бирок ошол нерсе эмне эгер ачка болсоң, кыйналган болсоң, биякта бир кабат-кабат үйлөрү бар, кабат-кабат унаалары бар, кабат-кабат бизнестери бар. Атага бир звонок чалып кабар алып койбогон балдар бар, кыздар бар. Жанагы жол кеткенден кийин кылычыңды ташка чап деп, тирүүлүктө келип, атаке башка да бир жанагы бутун жууп, бир массаж кылып, тазараак бир кийим кийгизип, тазараак бир айылда башка да барсак ата-энелерибиз бир жанагыдай бир оор төшөктөрдө, көрпөлөрдө. Аны көтөрүп жатып өз чарчайсың. Şu bir jaz keldi, başka oldu bir jumşagıraak bir janakı emne, bir töşök alıp berip koyboğun, bir jumşagıraak bir keşinde kiyip jatkınga bir kiyim alıp berip koyboğun baldar kızlar anan gerey bolup, damla men jıldık kılıp atam, men antip atam, menem tanışlarım köp dep, anan oştoğu en kurtoy janakı restoranlarda jıldık kılıp, Kur'an okutup, ihsan kılıp, şumkar damlanı çakırat. Şu şumkar damlanı çakırganга çeyin, tiriүүлүгү de oşol ihsandın biraz akçasına bir jumşagıraak iç kiyim, jumşagıraak töşök kılıp berip koygondu, paran-parasatты işletip, mına oşol ata-enelerin kadır barkın bilişibиз керек, урматтуу musulman bir tuğandar. Эми жанакы эмне темабызга байланыштуу, ооруп аткан адамдардын кабар алууга байланыштуу кирип кеттим бул темаларга. Демек, урматтуу musulman bir tuğandar, koşnalar biri-birine salam бербей калды. Koşnalar бүгүнкү күндө biri-birini тааныбай калды. Бүгүн бардыгы кыйын. Koşuna dep, mana oşol bir şaharda yaşagandardın bardığı koşuna. Bugün janakı jolda, una tığınında, probkada jol talaşkan, parkovka talaşkan, başka kılgan bardığı emne, mana oşol koşnaların ortasında oltat, koşnalarga ziyan bergen. Bul emneken, urmatı musulman bir tuğandar, jakşı emes. Musulman adam koşnasına ziyan keltirбейт, koşnaga jardam beret, koşnasına jakşı söz süйлөйт, koşnasının ukuğun saktayt, urmatı musulman bir tuğandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayrul ashab indallahi hayruhum li sahibihi. Mana men aytkan mesele. En jakşı dost, dostlarına jakşı muamele kılgan. Tirүүsүндө, ölgönden keyin emes. En jakşı dost, dostlarına jakşı muamele kılgan. Ve hayrul jiran indallahi hayruhum li jarih. Koşnalardın en jakşısı koşnasına jakşı muamele kılganı deyt urmatуу musulman bir tuğandar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koşnaların akısını uşunçalık bir jogorgu dengелге çıkarıp eğer үй сата турган болсоң, участок жер сата турган болсоң дагы биринчи кошнага кабар бериш керек экендигини эскертет. Мен канат лаху ардун fa arada bay'aha. Kimnin bir jeri olup ошону сатышууну каалаган болсо, фали'ридаха ала жарих, кошнасына биринчи сунуштасын. Кошна мен мына участок сатам, үйдү сатам, аласызбы? Алам десеңиз биринчи сиздин акыңыз. Анан албайм десеңиз, анан интернетке чыгарайын, анан жанагы мен Атакул акам чакырып, пай-пай чакырып реклама атайын деш керек. Биринчи эле Атакулга чалбаш керек. Birinci oңжак солжак кошналарга, маалядагыларга жарыялаш керек. Анан кийин силер албасаңар, онда мен бегенеге сатам деп туруп, анан кийин жанагы тез кабарды чакырыш керек.
Егер кошуналарга билгизбестен сатып берген болсо, бул шариятыбызда атайын соода бөлүгүндө бабы шуфа деп бул жанакындай Шафии чыга турган, өзүнүн укугун талашып турган кошунанын акылары бар. Кошунага билгизбей сатып берген болсоңуз, кошуна эртеси күн караса эле машина алмашып калды, башка адам келип жашап калды. Сиз кимсиз бете, мен кошунам бар деди. Мага сатты деди. Муну сатышын айтканда мен деле алат элем деп туруп, казыга арыз жаза турган болсо, казы келип кайра алып берип коет. Казы келип кайра алып берип койгонго мында жанакы эркекчиликке жүрбөй калды, анан дагы бир бала кылды, убадасынан кайта ал эрежелер жүрбөйт. Ал эже жүрбөйт. Казы мына ошол биринчи оң жак, сол жактагы кошуна, кошуналар талашып кала турган болсо, анда кошуналарында өздөрүнүн эмнелери бар, этаптары бар. Жолу бир болгон кошуна бар, жанакындай арыгы, суусу бир болгон кошуна бар. Оң жак кошунанын өзүнчө акысы, сол жак кошунанын өзүнчө акысы, маңдайдагынын өзүнчө акысы, кошуналардын өздөрүнүн эмнелери бар экен, уровендери, эреже, жанакындай даражалары бар. Ошого карап туруп, эң жакын дегениге шарият чечип берет, урматтуу мусулман бир туугандар. Ал эми кошунадан сурабай сатып бере турган болсоң, кошуна билген күнү, анан билгенден кийин эгер унчпай кое турган болсо, майли, насип кылсын, мындан бияга сиз мен кошуна болот экенбиз деген болсо, жанакы арыз жазуу укугунан ажырайт. Шарты ушул уккан заматта тополон кылыш керек. Сиз кимсиз деди, мен сатып алдым деди. Мындай аңар жүрбөйт, мен азыр арыз жазам, мен сатып алам, мен буну мен деле алам. Сенде бар акча, менде деле бар деп момент айтыш керек. Анан кийин, болду гап жок, жан кошуна келсе кең таанышып алайык. Болду, мындан бияга ынтымак жашайык деген болсоң, жанакы тополон кыла турган, арыз жаза турган укугунан ажырайсың. Бул атайын эми жанакы бизде ошол молда өзү жанакы бирөө өлүп калса, дамла келип капын кыйын, жаназаны окуң деп шондо молда издейт. Анан үйлөнүп көчөгө кирерде ушу никесин кыйып кой деп изет. Калган маалда каалагандай соода, каалагандай жашоо бизде. Болбосо ошол эмне үйүмдү сатып атам, кимге сатышым керек, кимге айтышым керек, жеримди сатып атам деп дагы эмне, мына ошол эмне шариятта ар биринин өзүнүн эмнелери бар экен, эрежелери бар, урматтуу мусулман бир туугандар. Керек болсо үй сала турган болсок дагы кошунадан сураш керек. Кошуна мен мына жагына дарбаза коюп атам, мына жагына терезе коюп атам, уруксатпы деп. 2 этаж, 3 этаж бийигирээк көтөрүп сала турган болсо, ушул жагына балкон койсом болобу, терезе койсом болобу? Анткени терезеден башкадан караганда тигин огородунда эмне келин кыздары жанакындай кир жууп башка кылып, эмне жоолугу жок, башка жок, жеңин түрүп алып жүргөн болсо, ошону караганга эмне бири-бирибиздин акыбызга кирип калган болобуз. Андан тышкары мына субботник деп башка деп дарак путай турган болсо, терек путай турган болсо айыл жергелеринде өзгөчө. Ошо бир күн мурда кошунага эскертип коюш керек. Кошуна эртең мен терек путаймын, келин кыздарыңызга эскертип коюң, бийикке чыкканда көзүм сиздин огородуңузга түшүп кетпесин деп. Бирөөнүн үйүнө барганда башка адамды өзгөчө дабачы туугандары жакшы билет. Барып алып такылдатып коюп арканы карап турат. Эмне үчүн? Эшикти ачканда аял киши болсо, эмне жолдошум келди, балам келди деп жоолуксуз чыга калса тиктеп албайын деп. Кээде такылдатып бар неме кылат, жана пескоблоктун үстүнө чыгып алып туруп карайт. Ошонун бардыгы пескоблок куруп, дарбаза коюп койгон болсо, бул уже сен юбкасын көтөргөн менен барабар. Пескоблоктон башыңды чыгарып аткан болсом. Анткени ошо пескоблок тосконду, ичинде келин кыздарым жалаңбаш кенен кесир жүрсүн деп тоскон. Дарбазаны ошого койгон. Сен дарбазаны такылдатсаң, менин аялым дарбазага эмес, жоолугуна чуркайт деп. Тилекке каршы эмне көп эле эрежелер бизде эмне кылат экен, урматтуу мусулман бир туугандар, сакталынбай калат. Демек, үй салганда, терезе койгондо ошо крышага чыгып бир крыша тазалайм десеңиз же терек путайм десеңиз дагы эмне кылыш керек? Кошунадан сураш керек. Даже шариятыбызда жана мен айткан маселе, бирөөнүн үйүнө барып дарбазаны такылдатып коюп, жана тешигинен карайттар. Дамла барсызбы деп. Ошо тешигинен карап атканда ичинен бир найза сайы берсең, көзүн оюп алсаң, казыга арыз жазса, ошонун көзүн төлөбөйсүң. Шарият ушунчалык укук, анткени ошол дарбазанын ичин караба деген сөз. Бул нерсе мына көпчүлүгүңүздөр жаман көрөсүздөр, бирок дааватчы туугандарыбыз ушул нерсени дааватка чыккан адам бардыгына үйрөтөт. Такылдатып коюп, тескери карап тур, башка кыл деп. Мындай көрүнбөйт го, барсыңарбы, жоксуңарбы деп, даже кээ бир бейпарасаттар бар, ушу жаткан бөлмөңгө чейин кирип барат. Дамыла жоксуз го деп. Бакырсам укпайсыз деп. Дамыла башка иш кылып аткан болушу мүмкүн. Күйдүрөт да кээ бирөөлөр. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошондуктан эмне биз адамдар менен, кошуналар менен эмне мына ошол ынтымак ырашкерлик менен жашайбыз десек, сал паам парасаты башканы иштетишибиз керек. Инналлаха я'муру бил адли вал ихсан. Нахл сүрөсү 90-аят. Аллах Таала адилеттүүлүккө, адамдарга жакшы мамиле кылууга буйруйт. Адамдардын ичинен сенин жакшы мамилеңе ата-энең, тууган уругуң, ошону менен бирге кошунаң татыктуу, урматтуу мусулман бир туугандар. Идфа биллати хия ахсан. Фуссилат сүрөсү 34-аят. Жамандыкка дагы жакшылык менен жооп бергин дейт. Өзгөчө кошуналар менен болгон мамиледе бизде эмне каада салтыбызда мына ушунун бардыгын аят хадисти макал лакап менен эле бизге ата бала сиңдирип койгон. Таш менен урганды аш менен ур,
Atаңды өлтүргөнгө энеңди бер деп. Atаңды өлтүргөнгө энеңди бересиңби? Atаңды өлтүрсө дагы кечир, жакшылык кыла бер. Эми ал акмак экен, акмакка теңел терек бой секирбе деген сөз. Таш менен урганда аш менен ур, мушунун баардыгы эмне экен? Идфа биллати хия ахсан деп Фуссила сүрөсү 34-аятын биздин ата бабалар эмне кылыптыр? Бизге макал лакап кылуу эле жеткирип койгон экен. Ва кулу линнаси хусна, Бакара сүрөсү 83-аят, адамдарга жакшы сөздөрдү сүйлөгүлө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam ла ядхулул жанната ман ла я'ман жараху ва баваиqa, кошнасына тынчтык бербеген, ыза бербеген адам бейишке кирбейт деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга сахабалар келип, "Я Расулаллах, менин бир кошнам бар" деди. Намазында бекем, орозосунда бекем, күрүглүгө орозо калбайт, түнү менен тахажжуд окуйт, бирок кошналарга ыза берет деди. Пайгамбарыбыз хия финнар, ал аялдын бара турган жери тозок деди. Экинчи бир сахаба экен, "Мен намаз кошнам бар" деди. "Араң намаз окуйт, башка кылат, бирок кошналар менен мамилеси жакшы" деди. Сылык, жумшак деди. Пайгамбарыбыз ал аялдын барар жери бейиш деп айтты, урматтуу мусулман бир туугандар. Hazreti Abu Hurayra айтат, "Кошунаң менен жакшы бол, ошондо чыныгы мусулман болосуң" дейт. Адамдын мусулманчылыгы кошуна менен болгон мамиле менен эмне кылат экен? Өлчөнөт экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Hazreti Umar түндөлөрү падыша кезинде көчө кыдырат эле. Ошо көчө кыдырганда кошналарынын үйүндө кимисинде тынчтык бар, кимисинде тамак бар, кимисинде тамак жок, ошону айланып карайт эле. Күндөрдүн биринде мына ошол айланып баратып, бир аялдын үйүндө эмне ыйлап аткан балдардын үнү чыгат. Акырын жанагында караса, сууду салып эле кайнатып атат, ташты салып алып, азыр тамак пышат, азыр тамак пышат деп. Аял, эмне балдарды ыйлап атасың дейт Hazreti Umar. Түндө караңгыда жанагы аял таанып алса эмне дейт? Балдарды ашкалыктан ыйлап атышат дейт. Арга жок эле эмне алаксытып атам дейт. Тамагың жок болсо, продуктың жок болсо, Умарга айтпайсыңбы, президентке айтпайсыңбы дейт. Кайрылбайсың дейт, бүгүн бизгилер кайрылып аткандай. Жанагы аял айтат, "Умарды Кудайга койдум" дейт. Кыяматта Умардын жакасынан алам, мен бала чакам менен ачкамын дейт. Hazreti Umar айтат, "Ey, ал падыша, Умар сенин ачкалыгыңдан продуктың жоктугун балким билбестир" дейт. Жанагы аял, эгер кошнасынын же кол астындагылардын ачка экендигин билбесе, падыша болуп эмне кылат дейт. Президент болуп эмне кылат дейт. Hazreti Umar ыйлап барып Байтулмалдан, бюджеттен азык түлүктү алып, желкесине көтөрүп келип, тамакты пышырып, "Мана балдарыңыздын курсагын тойгозуң эне" десе, тааныбайт. "Умар эмес эле сен падыша, сен президент болсоң болмок экен балам" дейт. Hazreti Umar эртеге ошол ак үйгө барың, падышага барың, мен сизди Умарга киргизем, балдарыңызга азык түлүк алып берем дейт. Эртеси күнү барып такылдат, мен президентке киришим керек эле, мени чакырган эле деп кирсе, түндөгү жанагы тамак пышырган киши. Аял чочуп кетип, ыйлап, "Кечирип коюң, мен сизди тааныбапмын" дейт. Десе Hazreti Umar, "Сиз мени кечириң" дейт. Биринчи пенсия, пособие ошондо башталган. Hazreti Umar бердирип, жанагы аял барып, "Мен келгенде балдарыңыз ыйлап атат да, күлгөндөн кийин кетем" дейт. "Амирул мумин, разымын сизден" дейт. "Бирок дейт, кечинде мен келгенде сиз эмне дедиңиз? Умарды Кудайга койдум деп айттыңыз" дейт. "Разы болгон болсоң, могу кагазга жазып бер" дейт. "Мен Каттаптын баласы Умардан разымын деп жазып бериң, мен өлгөндө ушуну капинимдин ичине салдырып жатамын. Кудай Тааланасына барганда, бул аялды балдары менен ачка калгандыгын, кошнамдан кабар албай ыйлаткандыгым чын, бирок разычылыгын алганым да чын. Мана өзү разычылыгын жазып берген деп, кабырыма, капиним астына коюп жатам, далил" деп айтат. Бүгүн урматтуулар, биз эмне кошналар менен ишибиз жок, наоборот, кошнанын ийгилигине эмне кылган, кайгырган бир заманда жашап атабыз, Кошна портераса, бери кошнанын уйкусу качат. Hazreti Abu Hanifa кошнасы аябай бир жанакындай ичүү, ызычуу, тополоң. Күндө ырдап, ызычуу, уйку бербейт эле. Күндөрдүн биринде Абу Ханифа таң аткыча намаз окуп чыгат эле. Күндөрдүн биринде жанагы ызычуу жок. Абу Ханифа бул оңолуп калды, эмне беле ол көрүнбөй калды деп сураса, ошол иче тополоң кыла бергенден жанакы апарып, падыша барып зынданга камап коюптур. Анан Абу Ханифа өзү барып, бул менин кошнам эле чыгарып койгула деп сурангандан, эми сиздей аалымдын сөзүн кайтара албайсыз, макул деп чыгаргандан кийин жанагы кошна айтат, "Мен сага ушу жаралгандан бери зыян берип келсем, кутулганыма шүгүр дебей барып бүгүн мага жакшылык кылыпсыз да" дейт. "Сиз мени чыгартыпсыз да" дейт. Абу Ханифа кошна менен мамиле ушундай болот дегенден кийин жанагы киши ичкенин таштап, ошол күндөн баштап эмне оңолгон экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Hazreti Abu Hanifa айтат, "Кошуна бул сыноо, ага сабыр кылган намаз сыяктуу эле ибадат" дейт. Кээде кошнабыз эми 1 жылда бир же 10 жылда бир той кылып калат, ошо той күндөрү бир машина көбүрөөк келип кетип калат. Ушуга чыдабаган да бир кол кошналар бар. Албетте эми той кыласыңбы, башка кыласыңбы, эреже менен жолду ачып кой, башка кылып, жана этиятташ керек. Бирок эми кээде ошол эмне бир майрамдап калса, башка кылып калса, бир куда күтүп калса,
Дагы мына ошол эмне көрө албастан чыгып, машинаңды алып кой, антип кой, келген конокторуң нарака коюп келсин деп, кошунага бир эме тынчтык бербеген, ушундай кылган дагы эмнелер бар, кошуналар менен эмне аяр мамиледе болушубуз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Хасан ал-Басриге келтирип, кошуна мага көп жамандык кылат деп даттанганда, Хасан ал-Басри айтат: "Эгер ал сага жамандык кылса, сен ага жакшылык кыл, эгер ал сага зулумдук кылса, сен аны кечир. Кошунанын акысы мына ушундай болот" дейт. Кошуначылык мына ушуну менен билинет дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Мухаммад ибн Сирин деген табииндерден бул киши мына ошол кошунасынын карыздар экендигин билип калып, карызын төлөп коет. Арадан бир канча күн өткөндөн кийин жанагы кошунасы карызын төлөгөнүн билип калат дагы. Мухаммад ибн Сиринге келип туруп, "Сен мага Кудай Таала тарабынан берилинген чоң ырайымсың, нематсың" дейт. "Кудай берген белексиң" дейт. "Мен ушундай эмне кыйналып аткандыгымды көрүп, жардам берипсиң" дейт. Саид ибн Мусайиб деген табииндерден бул дагы мына ошол эмне кошунаны анча-мынча жанакындай ызы чуусуна сабыр кылуу экендигин баса белгилеп, жакшына кошуна болуу өзүңнөн башталат деп айткан. Кошуналар келип буга ызы чуу башка кыла бергенде, "Мунулар кой дебейсиз, башка кылбайсызбы" дегенде, эч бир жаман сөз айтпастан, өзүң жакшы болбой туруп, башкаларды жакшы бол дегенге акың жок. Кантип ушунча бир көчөдө бир немеде жашагандан кийин анча-мынча кошуначылык акысына эмне сабыр кылбасам анда мен кошуначылыгым каякта калат дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, жана айтканымдай, эми той топурду кафеде, ресторанда каалагандай өткөрүп алышыбыз мүмкүн. Бүгүн эми акчаң болсо, башкаң болсо, бирок кааласак, каалабасак жанакындай бир суурук мааракеде башкада, мына ошол жумушум бар, башкам бар дебестен, эми көчөнүн бардыгына кызматка туруп бере албасак дагы жок дегенде жанакындай дарбазабыз тийип турган оң жак, сол жак кошуналарга бир аз эмне ошондой бир маареке болуп калганда, бир жумуштан башкадан бир жооп сурап, келген конокторуң башкаларың болсо, "Мана мен кызматта даярдамын. Мана тамакты бышырып койдум, үйүмдү жылытып койдум. Мана абдесте мен чөгүндү кармап, колуна суу куйган даяр турам кошуна. Уяттуу меймандарым болсо, мен жака киргиз, уят болуп калбаң, бизге сөз тийип калбасын" деп, мына ошол эмне кошуналык акыбызды бири-бирибизге мындай бир көргөзөлү, урматтуу мусулман бир туугандар. Жанакы эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп, мына ошол эмне бири-бирибизге эмне мына ошол жумшак болгонго, колдоо көрсөткөнгө бардыгыбыз жанакындай кылышыбыз керек. Өзгөчө эми айыл жерлерине кабыр казуу, башка нерселер дагы ошол эмне ашыр жолу менен болот. Арык казуу, жол тазалоо жана башкалар. Эми шаарда мунун бардыгы акча менен чечилип калган, бирок акча чечпеген нерсе дагы толтура, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошого жанагы эмне акчага, башкага машырланбастан, оң жак, сол жак кошуналар менен сылык, сыпайы, жумшак мамиледе болгонду жараткан Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз, ыйман исламда баарыбыздын кадамдарыбызды бекем кыл. Аллахым мына ошол колу кошуна, тууган уруктар менен чыныгы момун болуп, мусулман болуп, сылык, сыпайы, жумшак жашаганды баарыбызга насип кыл. Пендечилик кылып, буга чейин бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорткан болсок, капа кылган болсок, кечиришкендерден кыл. Жараткан Аллах Таала бири-бирибизди кечирип, мындан аркы жашоодо ынтымак, ырашкерлик менен чыныгы момун болуп жашаганды баарыбызга насип кыл. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахим.